Жетилгиле балдар. Автор Селчук Ширин. 3-бөлүм. Балдардын мектеп курагы. Бала тарбиялоо үйдөн башталып, мектепте улантылат. Бала тарбиясы үйдө башталат жана алгачкы жоопкерчилик ата-энеге жүктөлөт. Бул абал өзгөчө алгачкы 6 жылда болот. Өнүгүү процессин анализдөөдө эң башта үй бүлөгө басым жасалат. Ушундан улам алгачкы 2 бөлүмдө үйдө ата-энелер көңүл бурушу керек болгон маселелерге токтолдук. Бирок балдар мектеп босогосун аттагандан тартып, үй бүлөлүк чөйрөгө дагы бир система кошулат. Мектеп жашынан тартып, бала тарбиясында мугалим да жоопкерчиликти ала баштайт. Мындай өткөөл учурду жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жарчысы катарында, тескерисинче, жаңы көйгөйлөрдүн башаты катарында бааласак болот. Балким балдары мектепке бара баштаган ата-энелер алгач ирет өлкөдөгү билим берүү саясатына олуттуу түрдө кызыга баштайт. Ага чейин үстүрттөн гана талаш тартыш маселеси болуп жүргөн көптөгөн көйгөй эми баласы мектеп окуучусуна айланган ата-эненин заматта күндөлүк маселесине айланат. Себеби айрыкча жаш ата-энелердин көзүн умачтай ачкан нерсе бап эстеп чаң жугузбай өстүргөн баласынын келечеги мындан ары бир гана алардын колунда эместиги болуп саналат. Балдардын канча да ойгоноорунан, канча жашта мектепке бара башташына, кайсы темаларды үйрөнөөрүнөн, кайсы сынактарга даярданаарына чейинки көптөгөн маселени ата-эне эмес, башкалар чече баштайт. Ата-энелердин мындай чечимдерге таасир этүүсүнүн бир гана жолу демократиялык талкуу механизми же болбосо коомдук уюмдар аркылуу ишке ашырылат. Бир апанын же атанын өз өлкөсүнүн билим берүү саясатын жакшыртуу процессине катышуусу бир гана жарандык эмес, ата-энелик милдет катарында эсептелет. Балдарыбыздын келечегин үйдө кантип түптөсөк, өлкөдөгү билим берүү системасынын кандай болушуна багыт берүү түптөө да ата-энелик милдетибиз болуп саналат. Бул милдетти ар бирибиз алгач аң сезимдүү түрдө шайлоодо орундатышыбыз керек. Ким менин балам үчүн эң жакшы келечекти убада кылып жатат? Аң сезимдүүлүк, сергектик дегеним идеологиялык эмес, стратегиялык мамиле жасоону айтып жатам. Кайсы партия балдарыбыздын келечеги үчүн мыкты саясий ишмердүүлүктү убада кылып жатса, ошол партияга колдоо көрсөтүү. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү саясатынын шайлоонун натыйжасына тикелей таасир этүүсүнүн сыры да дал ушунда жатат. Ушул жааттан алып караганда бала тарбиясына байланыштуу бир китепте саясий темаларга токтолуу бир гана менин жеке тандоом эмес. Ошол эле учурда зарылчылык да болуп эсептелет. Демократия өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй бизде дагы ата-энелердин саясий күчкө айлануусу балдарыбыз үчүн да, өлкөбүз үчүн да чоң ийгиликтерди пайда кыла турган жылыш болуп саналат. Эгерде бизде да аң сезимдүү, сергек жаш ата-энелердин жоон тобу шайлоолордо чечүүчү роль ойной баштаса, саясатчылар ата-энелердин талаптарына кайдыгер мамиле жасай албай калышат. Ар бир ата-эненин мектептен талап кылышы керек болгон 6 көндүм. Албетте, балаңыз барып жаткан мектептен көптү күтөсүз. Расмий билим берүүнүн максаты балдарды келечекке даярдоо. Деги аларды кандай келечек күтүп жатты экен? Ал келечекте балдарыбыз кайсы көндүмдөргө ээ болууга мажбур болушат? Ар бир ата-эне мектептен төмөнкү 6 көндүмгө үйрөтүүсүн талап кылыш керек. Мындай көндүмдөрдү үйрөткөн мектептерди, мугалимдерди баалаш керек. Алар кайсы көндүмдөр? Биринчи, сынчыл ой жүгүртүү жана проблема чече билүү. Баардык нерсени кабылдай берген, эмне десең да макул дей бергендерден окумуштуу да, изилдөөчү да, новатор да чыкпайт. Билге Селчук агайдын жана кесиптештеринин изилдөөсү боюнча, Туркиядагы апалардын көпчүлүгү балдарынын төмөнкү сапаттарга ээ болуусун каалайт. Тартиптүү, сыйчыл, тил алчаак. Байкасаңыз керек, бул өзгөчөлүктөр шек күмөнсүз баш ийүүнү туюнтат. Сынчыл ой жүгүртүү, моюн толгоо деген нерсе жок. Чындыгында биз жашап турган доор суроолор көбөйгөн, жооптор эскирген доор. Ар бир тармакта сынчыл ой жүгүрткөндөр алгалаган доор. Мейли жеке инсандык, мейли экономикалык өнүгүү үчүн сынчыл ой жүгүрткөн жаңы муунга муктажбыз. Баш ийгендердин колунан ачылыш жасоо да, инновация да келбейт. Экинчи, кооперативдүүлүк, командада иштей билүү. Адамзат жаралгандан берки эң ири жер которуулардын доорунда жашап жатабыз. Миграция өлкө ичинде да, өлкөлөр арасында да болуп көрбөгөндөй күч алган чак. Киндик каны тамган жерде жашагандардын саны өтө тездик менен азаюуда. Өз айылын таштап кетпегендер убакыт өтүп өзүн жаңылай албай калып жатат.
Бардык ушул көчтөрдүн ичинде ар кандай катмардан келген башка инсандар менен бейпилдикте, ынтымакта бирге жашоо, орток максаттар үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу ар дайымкыдан да көбүрөөк муктаждыкка айланып отурат. Андыктан келечек коллектив менен гармонияда иш алып бара алгандардыкы болмокчу. Билим берүүдөн, бизнесте эми бир гана жеке сапаттарга, артыкчылыктарга эле эмес, команда менен иштеше алууга басым жасалып жатат. Уруксат берсеңиздер, бул теманы дагы да тереңдетейин. Анткени бизде акыркы убактарда жеке сапаттарга басым жасоо актуалдуулукка айланып бара жаткандай. Чындыгында команда менен иштеше алуу кыйла маанилүүрөөк. Үчүнчү, интеллектуалдык чапчаңдык. Өзгөргөн шарттарга жана кырдаалга жараша оюңузду өзгөртө аласызбы? Калыптанып калган көз карашыңыз турмуш, мезгил сыноосунан өтпөй калганда позицияңызды алмаштырасызбы? Же көгөрүп туруп аласызбы? Маалыматка жетүү ушунчалык оңой, жаңы илимий ачылыштардын билгендерибизди күн сайын кайрадан карап чыгууга түрткөн мындай доордо стабилдүү, бир беткей ой жүгүрткөндөрдүн илгерилеши өтө кыйын. Бул доор интеллектуалдык жактан ийкемдүүлүктүн, өзгөрмөлүүлүктүн доору. Биздин болсо сынак системабызга таянган туура вариант оорубуз балдарыбыздын интеллектуалдык чапчаңдык жана когнитивдик ийкемдүүлүккө жетүүсүндө эң чоң тоскоол. Илимий маалыматтардан узак, бир гана пикирге туткундалып калгандар, өз пикирин өзгөртүүнү алсыздык катары көргөндөр өтө кыйнала турган бул доордо балдарыбызды акыл эс ийкемдүүлүгүнө өзгөртүүбүз зарыл. Төртүнчү, инициатива жана креативдүүлүк. Ооз ачтырбастан тыйып эле турган жерде инициатива көтөрүү кыйын. Жаңы бир ишке бел байлоо андан да кыйын. Бирок биз жашап жаткан глобалдашкан дүйнөдө тебелендиде калбашыбыз үчүн балдарыбызга үйдө да, мектепте да демилге көтөрө билүүнү үйрөтүшүбүз керек. Өз оюн айтуусу үчүн аларды үгүттөшүбүз, жаңы долбоорлорго киришүүдө колдоо көрсөтүшүбүз керек. Тажрыйба жүргүзүүдөн тартып бизнеске киришүүгө ар бир тармакта балдарыбыз өз кыялдарын ишке ашыруусу үчүн башта үйдө, анан мектепте ыңгайлуу шарт түзүп беришибиз керек. Мындай көндүмдөрдү кенже куракка өздөштүрө албаган балдар келечекте жаңылыктарга лидерлик кылуусу өтө кыйын. Бешинчи, ооз-эки жана жазуу жүзүндө байланыш кура билүү. Билүүнүн өзү эле жетиштүү эмес. Google сымал маалымат базасы турганда бир нерсени жатка билүү эле мактоого татыктуу артыкчылык эмес. Бул доор билгенин мыкты жеткире алуу доору. ооз-эки командалык иш-чараларда болсо жазуу жүзүндө өз пикирин жеткиликтүү билдире алуу көндүмдөрдүн өзгөчө тобуна кирет. Бир гана билген эмес, билгенин түшүнүктүү кылып жеткире алган жарандарга муктажбыз. Өз оюн так билдире албаган, зарылчылыгына жараша өз оюн текстке айланта албагандар баардык доорлордо аябай кыйналышкан, эми андан да бетер кыйналышат. Алтынчы, маалыматка тез жетүү жана аны колдоно алуу. Бул доордо талап кылынган дагы бир көндүм. Маалыматты таба билүү, андан да маанилүүсү. Ар кандай булактардан алынган маалыматты таасирдүү талдай алуу маанилүү. Маалымат жүктөлгөн арабакечтикке эмес, маалыматты кайда иштете алган арабакечтикке муктажбыз. Эми ири отуруп түз кеңешели. Кандай дейсиз? Биздин мектептер жогорудагы көндүмдөргө канчалык деңгээлде үйрөтөт? Биз ата-энелер балдарыбыз бул көндүмдөргө ээ болуш үчүн канчалык аракет кылып жатабыз? Балдарыбызды бир гана өзүбүз үчүн же өз өлкөбүздүн келечегинде атаандашуу үчүн чоңойтуу туура эмес. Аларды дүйнөнүн жараны катары да өстүрүп жатабыз. Андыктан алар беттеше турган дүйнөдө жогорудагы көндүмдөргө ээ балдар гана бир кадам алдыга илгерилейт. Биздин балдардын бул көндүмдөрдү өздөштүрүүсү дал ушул себептен улам маанилүү. Балаңыз менен философияны талкуулаңыз. Бал таанымында философияга орун барбы? Философия көбүнчө кабагы бүркөлгөн чоңдордун алектенген иши эмеспи? Тынчы жок, активдүү, ары бери чапкылаган балдар менен маектешүүдө философиядан кандай пайда күтсө болот? Балдар менен биргеликте ойлонуу, чоңдор эч ак жоготуп алган бир бүтүндүктү жаңыдан өздөштүрүү дегендик. Бул тармактын эң маанилүүлөрүнөн экөө математика жана тил көндүмдөрү. Анткени философия маалыматты оперативдүү кабылдаган багыттар үчүн интеллектуалдык чыйрактыкты изилдеген тармак. Дал ушул себептен улам дүйнөдө философия аркылуу балдардын жашоосун байытуу үчүн эффективдүү жаңы ыкмалар изилденип жатат.
Мындай изденүү этабында ата-энелерге да жоопкерчилик жүктөлөт. Балдар табиятынан философ болушат. Алардын мындай табигый өзгөчөлүктөрү билим берүү процессинде бачым эле жоголуп кетет, дейт. Биз балдардагы философиялык табигый жүрүм-турумдун кызыгуу, дилгирлик, сыноо жана тайманбастыкты мокотпогон, тескерисинче колдоого алган иш-чаралар үчүн шарт түзүп бергибиз келди. Мындай философиялык табигый жүрүм-турум илимди, технологияны ойлоп табуучулукту жана жаңылык жаратууну алга сүрөгөн локомотив күч болуп саналат. Тагыраагы, мындай философиялык позиция болгон жерде гана башка артыкчылыктар жашап кете алат. Билим берүү системабыз философияга болуп көрбөгөндөй муктаж болуп турган бир доордо жашап жатабыз. Балдар үчүн философия дегенди укканда инсан чоо чуркабай койбойт. Ушундан улам Четин агай ата-энелерден төмөнгү конкреттүү 3 позицияны талап кылат. Биринчи, бала үчүн эң чоң мектеп туңгуюк кырдаалдар, проблемалар, жашоонун табигый кыйынчылыктары болуп саналат. Ага туура жолду, вариантты көрсөтүүдөн, алдын ала кандайдыр бир проблеманын көйгөйдүн жообун айта салуудан мурда чечилиш керек болгон маселелер менен беттештириңиз. Тагыраак айтканда, карама-каршылыктар, табышмактар, баш катырмалар аркылуу кандайдыр бир маселенин бир канча кыры бар экенин таңдап жетүүсүнө шарт түзүңүз. Экинчи, тортты эки баланын ортосуна сиз бөлүштүрбөңүз. Алгач аларга проблема эмнеде экенин айтыңыз. Ортодо бир торт бар, аны экөөңө тең адилеттүү түрдө кантип бөлүштүрсөм болот? Андан соң эң адилеттүү жолду тапканыңызды айтып, тортты кесүүнү бирөөнө, торттун каалаган бөлүгүн тандоо укугун экинчисине бериңиз. Бул процесс жүрүп жатканда сиз ал жерден алыстаңыз, аларды өз эркине коюңуз. Алар сөзсүз бир жолун табышат. Үчүнчү, балдарыңыз менен үй бүлөлүк проблемаларды талкуулаңыз. Инсан канча жашта экенине карабастан, аны менен санаа бөлүшүүнү жактырат. Акчабыз жок, сатып ала албайбыз. Өзү балада үй бүлөлүк бюджет түшүнүгү калыптан элек болсо, акырындык менен орунсуз реакцияга баш көтөрүүгө айланат. Баардык үй бүлөлөрдө эле сиздердин да чектелүү бюджетиңиздер бар экенин, бирок баардык үй бүлөлөрдөй чексиз каалоолоруңуз бар экенин балага түшүндүрүңүз. Мындай карама-каршы кырдаалды кантип жакшыртсак болот деп бирге жол издеңиздер. Балаңыз код жазууну үйрөнүүгө муктажбы? Коддоо же код жазуу мода сөзгө айланды. Андыктан бир аз түшүндүрө кетейин. Айланабыздагы акылдуу системалардын баарынын пайдубалы коддоого барып такалат. Андыктан коддоого бүт дүйнөдө олуттуу муктаждык бар. Анткени код жазууну билген балдар глобалдык атаандаштыкта тең туштарынан бир кадам алдыда болушат. Албетте, ар бир бала код жазууну өздөштүрүп жаңы бир нерсени ойлоп табуусу шарт эмес. Бирок кудум спорт жана искусстводогудай балдарыбызга коддоону үйрөнүүгө шарт түзүп беришибиз зарыл. Код жазуунун башаты логика экенин эсепке алганда коддоону үйрөтүүгө мектепке чейинки куракта баштасак болот. Англия 5 жаштагы балдарга коддоодо алгоритмин, баш катырмалар жана логикалык оюндар аркылуу үйрөтөт. Эстония жана Финляндия сыяктуу көптөгөн өлкөлөр коддоо сабагын 1-класстан тартып үйрөтө баштайт. Биз да батыраак бул процесске ишке ашырышыбыз зарыл. Урматтуу угарман, код жазууну үйрөнүү дегенде сиз азыркы учурдагы IT адистерин, программисттерди элестетсеңиз болот. Ар бир бала программист болушу шарт эмес. Аягында кошумчалай кетейин. Код жазуу көндүмү алдыдагы жылдарда талап кылынган көндүмдөрдүн арасында, бирок кадимки табигый илимдер, математикалык жөндөмдүүлүктөрдөгүдөй кээ бир балдардын коддоону өздөштүрүү үчүн көбүрөөк аракеттенишине туура келет. Кээ бири зеригип таштап коет. Тагыраак айтканда, ар бир бала коддоодо эң алдыңкылардан болушу керек деген эреже жок. Ата-эненин милдети мажбурлоо аркылуу кандайдыр бир көндүмдөргө үйрөтүү эмес. Биздин милдет аларга бир нерсени үйрөтүүгө шарт түзүп берүү. Калганын алар өздөрү кызыгууларына жараша өздөштүрө беришет. Тапшырмага тыюу салуу аркылуу проблема чечилбейт. Харрис Купердин жүздөгөн изилдөөлөрдөн түзгөн мета-анализи боюнча тапшырмалар ийгиликке оң таасирин тийгизет. Бирок бул таасир баланын курагына жана тапшырманын сапатына жараша өзгөрөт. Балдар чоңойгон сайын тапшырманын таасири да жогорулай берет. Башталгыч класстарда тапшырманын таасири аз, жогорку класстарда көбүрөөк. Эң башкысы, тапшырманын сапаты өтө маанилүү. Өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн берилген тапшырмалардын пайдасы өтө аз.
Кийинки сабакка даярдык максатында берилген тапшырмалар балдардын кызыгуусун күчөтөт жана сабактын жүрүшү дагы да түшүмдүү болушуна шарт түзөт. Кайталоого караганда ал да канча таасирдүү. Бирок эң таасирдүү тапшырмалар долбоорго негизделген, иш жүзүндө сынап көрүү мүмкүнчүлүгүн шарттаган креативдүүлүктү талап кылган тапшырмалар болуп эсептелет. Биринчи класста 10 мүнөттүк тапшырма жетет. Кыскасы, көп тапшырма жогорку көрсөткүчкө жетүү дегендикке жатпайт. Билим берүүдө көптөгөн кемчиликтерибиз бар, бирок буларды жоюунун жолу дагы да көпүрөөк тапшырма берүү эмес, аз, бирок сапаттуу тапшырма берилгенде натыйжа жакшырат. Аз дегеним өтө эле аз тапшырма. Сөзсүз эле сан аркылуу айтышыбыз керек болсо, Купердин изилдөөсүнө таянып текшере турган болсок, биринчи класста күндөлүк 10 мүнөттүк, кийинки класстарда дагы 10 мүнөттөн кошулуп кете берет. Башкача айтканда 4-класста күнүгө 40 мүнөт, 7-8 класстарда максимум 90 мүнөт, жогорку класстарда максимум 120 мүнөттүк тапшырма берилиши зарыл. Бул мүнөттөрдөн ашыкча берилген тапшырма жүк мектептен тажаткандан башка ишке жарабайт. Андыктан ата-эне катары мугалимдерден көбүрөөк тапшырма талап кыла көрбөңүз. Мугалимдер, ата-энелер көп тапшырма талап кылышат. Ата-энелер, мугалим көп тапшырма берет дешет. Зыянын балдар тартышат. Үйрөнүүнү арапакечтикке айланттык. Каникулда билгенин унутуу. Жайкы каникул. Китептер текчеде чаң баскан, үйрөнүү айлап токтотулган, балдар экрандарга аманат кылынган мезгилге айланбашы керек. Ата-эне катары мектептерде болуп жаткандарга кийлигишүүбүз жалпы саясий маселелерде же болбосо мектеп үй-бүлөдө чогулган жыйналыштарда гана ишке ашат. Мындан сырткары ата-эне катары балдардын мектептен тышкаркы убактарын туура колдонууда жардамчы болбогондугубуз негизги иштерибиздин бири. Ушундан улам каникулда балдарыбыздын эмне менен алектене тургандыгы негизги суроо. Алгач аныктама берели. Каникулда билгенин унутуу окуучулардын айрыкча жайкы каникул учурунда мектепте үйрөнгөнүн унутуусу. Билгендерин каникул ичинде колдонбогону үчүн алардан кол жуугандык дегенди билдирет. Каникулда билгенин унутуу баардык окуучуда бирдей деңгээлде боло бербейт. Кээ бир балдар каникулду туура колдонгону үчүн билгенин унутпайт. Тескерисинче, каникулду ийгиликтүү аяктайт. Кээ бир балдар болсо каникулда үйрөнгөндөрүн унутуп, кийинки класска көчөт. Тилекке каршы, болжогонуңуздан да көбүрөөк бала жыл ичинде мектепте үйрөнгөндөрүнүн көпчүлүгүн унутуп, кийинки класска кадам шилтейт. Дал ушул абалды каникулда унутуу дейбиз. Тилекке каршы өлкөбүздө 1-класста окугандарды үйрөнүп, каникулда практика кылбаганы үчүн 2-класска окуганын унуткан бойдон көчкөн балдар бар. Ушул сыяктуу эле кырдаал чоң класстарда математика, табигый илимдер сыяктуу сабактарда да байкалат. Чыныгы жоготууга учурагандар жакыр балдар. Доорубуздун ачуу чындыгы, жакыр жана билими төмөн үй-бүлөлөр менен бай жана билимдүү ата-энелердин балдарынын ортосундагы академиялык жетишкендиктерде чоң ажырым бар. Бул ажырымдын булагы боюнча доктордук диссертация жактаган киши катары маалыматтарды бул жерде жомоктото жазуумдун кажети жок. Сиздер айтпаса да билесиздер. Үйүндө китептери бар, ата-энеси университетте окугандыгы үчүн машыга турган материалдарга бай, баласын ар кыл курстарга катыштырган, башка тармактарды чектеп, билим берүүгө инвестиция жасаган үй-бүлөлөрдүн балдары мектепте дагы да жакшы окушат. Дал ушул ажырымды жараткан эки механизм бар. Биринчи механизм бул китепте ийне жибине чейин айтып өткөнүмдөй мектепке чейинки куракта ата-энелердин эмне кылып кылбагандыгы. Экинчиси болсо мектептен сырткары убактарда ата-энелердин эмне кылганы же кылбаганы болуп саналат. Каникулда билгендерин унутуу эң башта финансылык жактан мүмкүнчүлүгү чектелүү үй-бүлөлөрдүн балдарында байкалат. Мектеп эки катмардын балдарынын ортосундагы ажырымды жоет, жайкы каникул күчөтөт. Бай үй-бүлөлөр жайкы каникул убагында үйрөнүү жаатында балдарын жаңы мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кыла алышат, курстарга берет. Ал эми жакыр үй-бүлөлөр бул багытта кыйналышат. Билгенин унутуп калбоо үчүн каникулда эмне кылуу керек? Каникулда тапшырма болбойт, бирок үйрөнүлгөндөр каникулда унутулат. Каникулда регрессчи үйрөнгөнүн унутууну азайтса, атүгүл кырдаалды оң жакка оодарып, каникулду окуу жайынан да берекелүү кылса болот.
билим берүүдөгү көптөгөн проблемаларды чечүү жолу болгондой эле каникулда үйрөнгөнүн сактап калуунун да дабасы бар. Албетте, адегенде эле жоопкерчилик ата-энеге жүктөлөт. Эң негизгиси жогорудагы проблеманын бар экенин кабыл алуу. Бул темада түйшөлүү керек. Экинчиден, каникул түшүнүгүн кайра башынан аныктап алышыбыз зарыл. Каникулда эр шаргак жай бою балдар аңгеме, роман, ыр түрүндөгү адаби китептерден тандап алып, сөз байлыгын байытуусуна да басым жасалышы зарыл. Жайкы лагерлер. Каникулда үйрөнгөнүн бекемдөөнүн дагы бир жолу жайкы лагерлер болуп саналат. Мындай лагерлер балдардын жай бою бир гана академиялык эмес, социалдык жактан да өнүгүүсүнө шарт түзөт. Максат жайкы каникул учурунда да балдарды мектеп программасына ылайыктап окутуу эмес, баланын жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша индивидуалдуу иштелип чыккан, мектеп программасынан башкача даярдалган иш-чаралар жөнүндө айтып жатам. Спорттук иш-чаралар. Туруктуу түрдө спорт менен машыккан балдар убакытты үнөмдүү колдонууну да, команда менен иштешүүнү да үйрөнүшөт. Мындай иш-чаралардын балдарыбыздын академиялык жетишкендигине оң таасирин тийгизерин билебиз. Андыктан жай бою мындай иш-чараларга катыштыруу балдарыбыздын окуудагы ийгилигине олуттуу салымыбыз болмокчу. Искусство иш-чаралары. Жайкы каникул жыл бою ар кандай себептерден улам көз жаздымында калтырылган чыгармачыл көндүмдөрдү өөрчүтүүгө мүмкүнчүлүк катары да каралышы керек. Жай бою балдарыбыздын сүрөт, скульптура, музыка, бий сымал ийримдерге катышуусу алардын чыгармачылыгына, эмоционалдык өнүгүүсүнө да оң таасир берет. Пландуу экскурсиялар жана саякаттар. Жай айлары үй-бүлө менен саякаттоо жана экскурсияларды уюштурууда үйрөнүүгө мол мүмкүнчүлүктү сунат. Тарыхый жерлерге туристтик саякат, музейлерди кыдыруу, айыл жана табият койнунда эс алуу да балдарыбыздын жан дүйнөлөрүн байытуунун эң сонун жолдорунан. Бул саякаттарга чыгаардан мурда балдарга бара турган жерлерди алдын ала изилдөөгө шыктандырып, аларга гид, жол башчылык милдети тапшырып, алардын тарых, табият жана айлана чөйрө боюнча ой жүгүртүүсүн, аң сезимин өстүрсөк болот. Биргеликте сапаттуу убакыт өткөрүү. Жайкы каникул биринчи кезекте ата-энелердин балдары менен дагы пайдалуу убакыт өткөрө турган мезгили. Бул мезгилде бирге сапаттуу убакыт өткөрүү балдарыңыз үчүн жасаган эң чоң салымыңыз болмокчу. Сапаттуу убакыт өткөрүү дегеним көңүл чордонунда балдар гана болгон мезгилди айтып жатам. Бул учурда балабыз менен маектешүү, айрыкча кенже куракта өтө терең из калтыраары бышык. Корутундулап айтканда, эмки жайкы каникулда балдарыңыз мектеп менен кош айтышканда, үйрөнүү менен да кош айтышпасын. Тескерисинче, жайкы каникул жыл ичи балаңыз мектепте өздөштүрүүдө кыйналган жөндөмдөрдүн көңүлдүү атмосферада өздөштүрүлүшүнө шарт түзгөн мүмкүнчүлүк катары баалаңыз.